Саламатсыңарбы, урматтуу балдар? Биз бүгүн силер менен Чыңгыз Айтматовдун Гезетчи Дзюйо аңгемеси тууралуу маалымат алабыз. Чыңгыз Айтматовдун Гезетчи Дзюйо аңгемеси Япон элинин оор тагдырын жана майда балдардын жашоого болгон күрөшүн сүрөттөйт. Аңгеменин башкы каарманы Дзюйо өзүнүн өжөрлүгү жана чынчылдыгы менен өзгөчөлөнөт. Дзюйо күн сайын эртең менен эки жолдун айрылышында туруп, гезит сатуу менен алектенет. Ал көчөнүн ызы чуусунда да элге жаңылыктарды жеткирүүгө аракет кылган. Дзюйо көчөдө ар кандай адамдарды байкайт. Жумушсуздарды, жүк жүктөөчүлөрдү, бай адамдарды, америкалык ар кандай аскерлерди көрөт. Анын жашоого болгон байкоолору чындыкка жакын жана турмуштун татаалдыгын ачып берет. Бир күнү Дзюйо согушка каршы демонстрацияга күбө болду. Ал тынчтык үчүн эл менен чогуу күрөшүүгө даяр экенин сезет. Бирок жаш курагы ага тоскоол болгон. Жаңы жыл алдында Дзюйо Сталиндин Япон элине жөнөткөн куттуктоосун элге таратуу үчүн бар күчүн жумшайт. Бул анын жашоосундагы эң жарык учур болуп калат. Аңгеме Дзюйонун жашоосу аркылуу адамдардын өз турмушу жана коомдогу өзгөрүүлөр үчүн күрөшүн сүрөттөйт. Бул чыгарма ар бир окурманды адамгерчиликтүү болууга жана өзү үчүн күрөшүүгө шыктандырат. Газетчи Дзюйо Чыңгыз Айтматовдун эң алгачкы аңгемеси болуп эсептелет.